Нарын облусунда милиция тармагында иштеп кызмат учурунда кылмышкердин колунан курман болгондор 6. Алардын катарында Рустам Токтогулов бар. 2014-жылы кара кече көмүр кесиминдеги чыкканчырдан улам каза болгон. Бүгүн анын эрдиги жана тайманбастыгы эскерилип, эстеликке гүл чамбар коюлду. Кичпейил, сылык, ак көңүл, кишиге ишенчек, анан мындай өзү дагы мындай 3-4 кишиге мындай баш бербеген мындай моюн берчи бала эмес болчу да. Просто жанагындай талпага кабылып калган. Анан ошо Рустам күйөө балам анан сууга секирип наркы өскө чыгарды. Бер жактан таш менен койгулашып элдер. Койгулап атып ошондо башына таш тийип калса керек. Анан сөөгү ошо 1,5 айда табылды да. Тартип сакчылары үчүн мамлекеттин бүтүндүгү, жарандардын коопсуздугу башка орунда. Эл жери үчүн кызмат өтөгө ант берген милиция кызматкерлери өз өмүрлөрүн тобокелге салып келишет. Ары жооптуу, ары сыймыктуу иштеп айтылат, бирок ошонун ичинде ары кооптуусу да бар да. Себебинде биз көбүнчө биринчиден тартип сактайбыз, эл арасында тартип сактаган элдин арасында кандай иштер болуп калат, бизге белгисиз болот. Себебинде анын ичинде кылмышкер болот, башкасы болот. Анан кылмыштардын бетин ачыш керек болот, кылмышкерге каршы туруш керек болот. Демек биздин милициянын кызматынын өмүрү ар дайым тобокелде болуп келет. 15 май мына ушул кызмат учурунда курман болгон милиция кызматкерлерин эскерүү күнү катары белгиленип келет. Бул күнү Нарын облустук ички иштер башкармалыгында эскерүү иш-чарасы уюштурулуп, курман болгондорго багышталып Куран окулду. Таңдын атканын, күндүн батканын көргөн бул адам инсан бактылуу деп. Эми мынагу эскерүү кечибиз ошо менен мен ойлойм башка кызматкерлердин мындай кырсык болбосо экен деп. Биздин милдетибиз кылмышкерди бир эле милицияныкы эмес, бул эл менен, элибиз менен чогуу баардыгыбыз токтотобуз деген үмүттөмүн. Азыркы күндө ушул биздин арабызда шума жабалып кеткен ушул кызматкерлерибизди эч убакта биз унутпайбыз. Мекен үчүн ак кызматын кылып, кылмышкерлердин колунан каза болгондордун эрдиги жаш муундарга үлгү. Андыктан Кочкор районунда окуучулардын катышуусунда уюштурулган иш-чарада маркум Зарылбек Абдыкеримов эскерилип, анын жаркын эресине арналган жөө жүрүш жана спорттук иш-чара уюштурулду. Шаг вперед, марш! Право! Прям шагом марш! Окуучулардын катарында келечекте тартип сакчысы болууну көздөп жаткан Нагима Темирбекова бар. Ал иш-чарага өзүнүн жаш инспекторлор командасы менен келген. Кызмат учурунда каза тапкан, ал эли жерин коргоп жатып курман болгон. Мен да келечекте буюрса милиция кызматкери болгум келет, элиме жардамымды тийгизгим келет. Спорттук иш-чара Кочкор районундагы ардагерлер кеңеши тарабынан уюштурулган. Негизги максат жаш муундарды спортко тартуу жана мекенди сүйүүгө үндөө. Кылмыштуулукту болтурбоо, алдын алуу жана балдар арасында налог салдырба, спортко тартуу, патриоттукка тартуу, ден соолугун оңдоо боюнча ушул спартакиаданы 3 жылдан бери өтүп келе жатабыз. Мунун өткөн себеби биринчиден мына биздин келаткан жаш муундардын келечегин ойлонушубуз керек. Окуучулар арасында футбол боюнча мелдеш да өттү. Ага жалпы 12 команда катышып, жеңүүчүлөр диплом, кубок, кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйланышты. Гулира Туратбекова, Нурсултан Болотбеков, Кочкор району, өлкөдө эми.